Салык кызматы мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин 2017 жылына карата көрсөткөн декларацияларын жарыялай баштады. Ага ылайык Бишкектин чок ортосунда бир нече соода түйүндөрү, имараттары бар экенин эл билген жогорку кызматкерлер өздөрү билбегендери арбын болуп чыкты. Ал эми өлкөнүн бийлик башында турган адамдардын жада калса мингенге унаасы да жок. Президент Сооронбай Жээнбековдун декларациясында көрсөтүлгөн мүлктөрүндө автоунаасы жок деп жазылган. Бирок МТС 80 үлгүсүндө трактору бар экени көрсөтүлгөн. Мындан тышкары мамлекет башчы 160 чарчы метрлик үйгө, 60 чарчы метрлик дачага жана 61,45 гектар жерге барабар болгон айыл чарба багытындагы 4 жер тилкесине ээ экендиги жазылган. Ал 2017 жылы 891 миң сомго жакын киреше таап, чыгаша тартпаганын көрсөткөн. Бул аябай эле жомок. Бул мен ишенбейм. Багы президент үстүн машинеси жок, анан бизнестери жок дегенге вообще ишенбейм. Ушунча жалган маалымат таркап атат да. А жалган маалымат боюнча уголовный иш козгош керек. Эгерде ушу ар бир декларация боюнча текшерип баштасак, деги уголовный иш козголбогон адам калбайт. Жылдык кирешеси боюнча премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев президент менен жогорку кеңештин төрагасынан ашып өткөнүн байкоого болот. Ал эми экөөнүн тең автоунаасы бар же жоктугу так көрсөтүлгөн эмес. Ал эми жогорку кеңештин төрагасы Дастанбек Жумабеков былтыр 769 миң 781 миң сом киреше таап, чыгаша тарткан эмес. Ал декларациясында 59,5 чарчы метрлик батир үйү бар экенин көрсөткөн. Ал эми автоунаасы бар же жок экени көрсөтүлгөн эмес. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев 2017 жылдагы кирешеси 2 миллион 367 миң 986 сомго жетип, чыгаша тартпаганын көрсөткөн. Мындан тышкары 1 миллион 850 миң сомдук жылкысы, 640 миң сомдук ири мүйүздүү малы жана 1 миллион 676 миң сомдук жандыгы бар. Жакын туугандары 278,5 чарчы метрлик үйгө ээлик кылары көрсөтүлгөн. Өкмөт башчылыгындагы автоунаасы бар же жок экендиги көрсөтүлгөн эмес. Парламентте бийликтин көзүн күн карамадай карап, ага жан үрөп, колдоп, коштоп, анын арты менен майлуу сүттүү кызматтарды аркалап байлык топтогон атка минерлер арбын экени коомчулукта айтылып эле келет. Алардын арасында түшпөс хандар депутат Акылбек Жапаров менен Иса Өмүркуловдун ысымдары дагы бар. Бирок эмнегедир алардын элде айтылып жүргөн көк тиреген мейманкана, ресторан, соода борборлору декларацияга кирбей калган. Жогорку кеңештин депутаты Иса Өмүркулов былтыр 4 миллион 476 миң 691 сом киреше таап, чыгашасы 5 миллион 137 миң 500 сомго жеткен. Андан сырткары 24,61 чарчы метрге барабар болгон 9 айыл чарба багытындагы жер тилкесине ээ. Ошондой эле 1560 чарчы метр болгон кыймылсыз мүлкү бар. Өмүркулов 21 миллион 112 миң 500 сомдук ат, ири жана кичи мүйүздүү жандыктарга ээ экенин декларациясында көрсөткөн. Анын жакын туугандары 2017 жылы 30,8 чарчы метрлик батирге жана 356,4 чарчы метрлик кыймылсыз мүлккө ээ. Ошондой эле КамАЗ жана Mercedes-Benz үлгүсүндөгү автоунааларга ээлик кыла турганы жазылган. Бул адам бийлик, кайсы бийлик келбесин, ошо бийлик менен кол алышып, ар дайым ушундай декларациясын жашырып коюп эле бизнес менен жашап келаткан адамдар деп эсептейм да. Мындай адамдарды Кыргызстандан кууп чыгышыбыз керек. Жогорку кеңештин депутаты Акылбек Жапаров 2017 жылы 892 миң 234 сом тапкан. Ошондой эле 77,5 чарчы метрлик батирге ээ. Жапаровдун жакын туугандары 55 миллион 895 миң 647 сомдук киреше тапкан. Ошондой эле 2330 чарчы метрлик 5 контейнери бар. Mercedes-Benz 210, Mercedes-Benz 410, Mercedes-Benz 409, Mercedes-Benz 208, Mercedes-Benz 811, Mercedes-Benz 710, Mercedes-Benz 308, Mercedes-Benz 310 үлгүсүндөгү автоунааларга ээ. ЦУМдун жанындагы Red Center борбору, анын ар жагындагы эле Дамасы, мунун баары Акылбек Жапаров экенин элдин баары эле билет да. Анан эми бул декларация толтурганда ушундай чоң-чоң бизнестерин көрсөтпөгөндүгү, значит анда ал Жапаровдуку болбосо анды мамлекетке кайрадан өткөрүп алышыбыз керек анда. Бирок ушул декларация кылабыз деген оюн менен баягы батышка ой биз мына ачык айкын иштеп атабыз деген оюнда. Анан бирок ошого дагы канча каражат кетип атат. Ошого кеткен каражатты анан көрчү пенсионерлерге берип койсо, жетим жесирлерге, жанагы ата-энеси жок балдарга,
берип койсо жакшы иш болмок да. Белгилей кетсек, буга чейин Коопсуздук кеңешинин катчысы Дамир Сагынбаев айрым адамдардын декларациясы менен мүлкү шайкеш келбеген жагдайлар аныкталганын жана кийинчерээк ал адамдардын аттары атала турганын белгилеген. Мындан тышкары мүлктөрүн жашыргандар жазаланып, кылмыш иши козголо турганын айтканы менен бул да ишке ашпай турган жагдайлардан экени белгиленүүдө. Анархан Алтымышева, Каныбек Темиров, 7 канал, Бишкек.